Шарапат Асланова бүт өмүрүн коомдук иштерге арнаган инсан. 5 уул кызды татыктуу тарбиялап эрезеге жеткирип, учурда 12 небере 2 чеберенин кучагында бактылуу каарылыктын доорун сүрүп жаткан мезгили. 68 жаштагы эне Кызылкая шаарындагы кадырлуу инсандардын катарында. Бүгүнкү уюштурулган майрамдык кечеде Шарапат апа сыйлуу коноктордун сап башында болду. Өзүм өмүр боюнча иштегенмин. Организацияларда пищевой техникумду бүткөнмүн өзүм. Ошо лабораторияда, роддомдо иштедим, анан пенсияга чыктым. Ошон менен каарылыктын доорун сүртүп 7 жыл дамком болуп иштедим. Ден соолукка байланыштуу тапшырдым. Ошол элдин үстүндө жүрөм. Ошо бүгүн майрам экен, энелердин күнү. Кыргызстанга бүткүл дүйнөдөгү энелерди майрам менен куттуктайм. Ден соолукта болсун, тилеген максаттарга жетсин, жаштарыбыз дагы иман берсин, өмүр берсин, заманыбыз тынч болсун, ошо айтарым. Жер сыяктуу эбелбей көтөрүп келет. Шарапат апа сыяктуу шаардын социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүүсүнө билим берүү тармагында эмгеги сиңген апалардын башын бириктирген майрамдык салтанат уюштурулду. Энелер күнүнүн урматына өткөрүлгөн саамалыкка Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адумаров, Кызылкая шаарынын мэри Эрмекбай Топчубаев баш болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Анда энелердин дарегине мыкты калуу тилектер айтылып, алардын эмгегине таазим этилди. Мен өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан жана тегердик Баткен областынын жетекчилеринин атынан сиздерди майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул майрам бүгүн эле майрам болбош керек. Бул майрам күнүгө болуш керек. Күнүгө болуш керек. Эми канчалаган аалымдар, канчалаган акындар, канчалаган жазуучулар эненин ордуну, эненин маанисини бул жашоодогу ордун жазып өткөн, жазып жатат, мындан ары дагы жаза берет. Энелер биз үчүн бул эң мээримдүү болгон, боорукер болгон, сыймыктуу болгон, ар бир инсан үчүн жогоруда айтып кеткендей, бейиштин ачкычы болгон инсансыздар. Ал бейиштин ачкычына биз ар бир инсан же болбосо перзент аракет кылып, биз максат кылып, тилек кылып аракет кылышыбыз керек. Сиздердин ыраазычылыгыңыздарды алгандан кийин Кудай Тааланын буйругу менен ошол бейиштин ачкычына ээ болобуз. Ошол бейиштин ачкычына ар бир инсан жетсин. Ошолордун катарында биз дагы сиздерди ар дайым урматтап, сыйлап алышка Кудай Таала өзү колдоо көрсөтсүн. Майрам ээлери үчүн шаардык мэрия тарабынан баалуу белектер тапшырылды. Ошол эле учурда жергиликтүү маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланды. Анда апалардын улуулугун, сулуулугун, мээримдүүлүгүн даңазалаган ырлар жаңырды. Бүгүнкү иш-чаранын жүрүшүндө эне болуу бактысына эгедер болгон ар бир аял заты мактоого, даңтоого татыктуу экени айтылды. Анткени адамдан адам жаратып, өмүр улоо кудурети энеге гана берилген. Аларды ар дайым урмат, сыйга бөлөп жаркын жашоо тартуулоо ар бирибиздин милдетибиз экени талашсыз. Майрам уюштурганга ушул Кызылкая шаарынын жетекчилериге менимче бүт энелер атынан айтсам туура болсо керек, чоң рахмат айтам. Анткени эне ыйык, азыр айткандай, эне күн, эне ай, эне бар, балдарыбыз бар. Мен ушул жетекчилердин иштерине чоң ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Ушул шаарыбыздагы энелерди ар дайым сыйлап жүрүшөт булар, эч качан унутушпайт. Ошон үчүн мен абдан ыраазымын. Эне үйдүн куту, баланын, үй бүлөнүн бакчысы, турмуштун эшен азап тозогун башынан өткөрүп Өлкө аймагында энелер күнү салтка айланып жыл сайын 2012 жылдан бери белгиленип келет. Бул күнү республиканын Булуң бурчунда энелердин урматы үчүн салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлөт. Максуда Кудайбердиева, Манасбек Сейитказиев, Алтын бешик жаңылыктары.